Атай көз айнектер болот го, ушундайлардан сактаган. Анын натыйжасында минус келип чыгып атат. Тубаса көйгөй болсо ошону оңдоо мүмкүнчүлүгү. Корчо жыртылып же кан куйулган болсо, Кичинекей кезинде баланын мындай көз көрүүсү начар экенин симптомдору болобу? көзгө түнү ошо ата энеси тагып коет. Телевизордон деле ушу таасири ошондой болобу? Акырындап жоюлат ошо минус. Мага окшогондор көз айнек кийбейбиз да. Без очкисиз жүрүп калат. Көрүү функциясы да көтөрүлөт. Мондой калың көз айнек кийет эле да, андан кийин эле тыкчыйып жүрөт, таң калып калдым да. Практикабызда бизде минус 24-кө чейин болгон. Ошончолук болобу? Чууда кереметтер болду эле ушундай кылып, анан операция жасалып, көзү көрүп кетип. Жада калса Казакстандан келишет көрүнгөнү. Өзбекстан жактан келишет. Астигматизм эмнеден пайда болот? Же дагы бир кошумча эмнелери косоглазия. Мондой калың көз айнек кийет эле да, андан кийин эле тыкчыйып жүрөт, таң калып калдым да. Ошол көздүн ичине искусственный низа коюп бердик. Салам достор, 1 айлык жайкы акциядан кийин коңшу колоңдордун баары көбөйө баштады. Мен сиздерге абдан кубанычтамын. Кош келиңиздер, бардыңыздар. Ошонтой эле биздин 1-кабатта аябай сонун ишкерлер үчүн, бизнесмендер үчүн сонун коммерциялык жайлар сатылууда. Азыркы Саякта Каралаев көчөсүндөгү 1-кабаттагы жайлардын баары сиздерди күтүп турат. Келип, алып, өз бизнесиңиздерди мыкты деңгээлде жасап алыңыздар. Келечектин баары Дастан Ситиде. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы пайдалуу, ден соолукка өзгөчө пайдасын тийгизе турган бир эфир болот деп эсептейм. Мейманым офтальмолог, көз доктору Юлдашев Азиз. Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо квалификациянын жогорулатуу медициналык институтунда жана ошондой эле улуттук госпиталда көз микрохирургия бөлүмүндө иштейт экен. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Саламатчылык. Деп өткөндө. Кандайсың? Жакшы, рахмат. Өзүңүз? Жакшы. Врачтарыбыз ошо жашарып, жаш муундардан мыкты врачтар чыгып келатканы мени абдан кубандырат. Сиздерди тегерегибиздеги жакындарыбыздын айтуусу боюнча, көзүнө дароо жакшы таасир бергени боюнча, мактап жакташканы боюнча угуп алып анан чакырдык. Элге дагы пайдалуу болот деп ишенебиз. Акыркы учурларда баягы телефонду көп тиктегенибизден уламбы, эмнеден улам, айтор көздүн көрүшү көп элде начарлап жатат. Бул тууралуу сүйлөшсөк, телефон кандай таасир берет, балдарыбыз күнү түнү телефондо, аны бериш керекпи, бербеш керекпи? Негизи ооба туура эле айттыңыз, бул глобалдык көйгөй азыркы учурда. Гаджеттердин көзгө болуп аткан, көзгө эмес, деги эле денеге, организмге болуп аткан тез таасири аябай жыл өткөн сайын өрчүп барат. Бир проблемалардан, көзгө болуп аткан проблемалардан, көйгөйлөрдүн бирөөсү бул гаджеттин таасиринен келип чыккан миопиялар. Миопия дегенибиз минус. Көздүн көрүүсү төмөндөп, анан минус жагына өтүп кетип, анан очки тагып калган учурлар. Анын кесепетинен андан ары уже осложнение катары же косоглазия, же башка бир проблемалар келип чыгып атат. Эми көбүнчөсү бул жерде көп тиктеп отуруп калгандыгынан мышца, ошо булчундар, көздү кармап турган булчундар катып калып, спазм болуп, анын натыйжасында минус келип чыгып атат. Эми алысты көрө албагандыктан бала мектеп учурунда, мектепке барган балдарды айтсак, доскадагы жазуусун, тактадагы жазууларды көрө албай, окуй албагандыктан алдыңкы парталарга отуруп очки тагып калат. Эми ушу менен очки менен 16-18 жашына чейин очки тагынган учурлар көп. Андан ары эми жаңы технологиялар пайда болду. Алардын жардамы менен 18 жаштан кийин уже лазер менен ал минусту алып салсак болот. Эми ал башка тема, бирок бул жерде гаджеттердин таасири көбүнчө ушул минуска алып келүүсү и көздүн алдыңкы катмарын кургап калуусу. Кургап калат дешет го. Кургап калган нерсени кантип нымдандырып, кайра кантип жандандыруу кажет? Жандандыруу эмес, ошо сиз айткан туура эле нымдандыруу, увлажняющие капли, русча айтканда, ошо нымдандыруу тамчы, көз тамчылары бар. Аларды улам көп такай колдонтушка туура келет. Атай көз айнектер болот го, ушундайлардан сактаган, жана компьютердин алдында кийип алышат. Алар пайдалуубу?
таасир береби? Анын защитасы бар, ошол коруйт, келип аткан нурду, blue block деп коебуз го, көк нурду тосуп турат. Экрандан чыгып аткан нурду. Бирок ал дегени аны тагып алып кечке отура бер деген кеп эмес да, ал туура эмес. Эми бир контакт, бир экран менен тиктеп отурган жумушу маш барса 2 саат. Ал 18 жаштан жогоруларга айтылат. 2 саатка чейин колдонсоңор болот деген. Ошо 2 сааттан кийин эс алдырып, анан кайра дагы улантсат. Мектеп учурундагы балага 30 мүнөткө чейин деп сунушталат. 5 жашка чейин бербегиле деп сунуштайбыз. Эми азыр 5 жаш эмес, 1 жашар балага да карматып коет атпайбы? Ал деле туура эмес негизи. Эл аралык сунуштоолор боюнча 5 жашка чейин берилбеш керек деген гаджеттер. Ал ой жүгүртүүсүнө, өсүүсүнө, көзүнө, башка жагына да терс таасирлери бар деп айтылат. Бирок окуу максатында, илим алуу максатында болотса, 10 мүнөт, ашып барса 30 мүнөттүк контакт бир ушул аралыктагы балага, кичинекей балага. Мектеп учурунда, мектеп сабак учуру болсо 1 саатка чейин уруксат берилет. А телевизордон деле ушу таасири ошондой болобу? Телевизор эми аралыгы алыс болгондугунан эми 1 саатка, 2 саатка отурса болот, бирок өтө жакын эмес да. Эми 3 метрден алыс деп айтабыз биз. 3 метрден жакын көрүп аткан бала уже көзүндө проблема бар же көрө албагандыгынан жакын отуруп атпайбы? Анда уже дарыгерге көрүнсө, ошого карап туруп очки берилет, анан очки менен көрө берет. Бирок анда деле эми 1 саатка чейин, 2 саат уже көп да. А тубаса көйгөйү болсо ошону оңдоо мүмкүнчүлүгү болобу? Тубаса көйгөйдүн караш керек, излеп чыгыш керек эмне себептен. Минус болсо, минустар, плюстар болсо, аларды очки менен, эми оңдобойбуз, очки менен жакшыртып беребиз көрүүсүн. Тубаса болгондуктан ал өмүр бою ошол менен жашайт. Бирок кайсы бир учурларда, жана жогоруда айткандай эле, операция жолу менен плюсту дагы, минусту дагы жойсок болот. Бирок ал 18 жаштан жогоруларга тиешелүү. Тубаса кичинекей бала, мисалы, жаңы төрөлгөн бөбөк. Бизде азыр уже мамлекеттик деңгээлде бул скринингдер бар. Жаңы төрөлгөн ымыркайды ошо көзүнүн эмнесине специальный инструменттер бар, тагылат. Налобный офтальмоскоп кийип туруп, чоң линза менен түпкү тамырларына чейин көрүп чыкса болот да. Тамырлары өстү, убагында мындай калыбына келдиби, тамыр, зрительный нерв, то есть мээ менен байланган нерв, кан тамыр системасы жакшыбы, начарбы, ошону көрүш скрининг бар уже. Жалдагы балдар ооруканасында бул өткөрүлөт. Ошол жерде уже билинет скрининг учурунда тубаса патология барбы, жокпу. Болсо анда улам чакырылып турат. Бир жумада, бир айда ушинтип бала өсүп аткан эмнесине карап, динамикасына карап. Эси кандайдыр бир серьезный бир патология болсо, анда ошол өзүндө эле лечение кылынат, дарыланат. Бир эми оор патология болуп, там көзүнүн артындагы торчо жыртылып же кан куйулган болсо, тубаса учурунда, эми то есть төрөт учурунда же төрөттөн кийинки учурларда анда уже бир чоңураак операциялар кылынат. Эми буюрса келечекте ал мамлекеттик мекемелерде жасалат деген ойдобуз. Бирок азырынча ал менчик клиникаларда жасалып атат. Эми көбүнчө Кыргызстандын сыртында да. Эми алып чыгышка туура келет сыртка. Андай проблема болсо чоң көйгөй. А чоң жаштагы чоң кишилерге биздин эле өзүбүздүн Бишкекте, Ошто жасалат атат. Бүт көздөгү патологиялар. Даже пересадка органа тоже. Роговицанын пересадкасы да бар Кыргызстанда. Уже бир канча жыл болду. Ушундай бир серьезный патологияларды жасап атышат. Кичинекей кезинде баланын мындай көз көрүүсү начар экенин симптомдору болобу? Эмне кылганда, кандай кылганда коңгуроо кагып сизге барыш керек? Негизи ата энесинин жалптарына карап айтылат го, осмотрдан. Ата энеси ошо көзүн кысып баштады, же болбосо алыстагы предметти көрө албай калды, же мектеп сабак учурунда мугалим айтып калат, доскадагы жазууну көрбөй атат, же болбосо алыста көрө албай атат, окуй албай атат деп көрүп ошондой жалптар менен келет. Же дагы бир кошумча эмнелери косоглазие. Эми ал кылый деп коебуз го, чалыр көздөр. Аны анс деле сырттагы адам деле көрүп, байкап эмне кылып айтып баштайт. Ал учурда, конечно, жөнөкөй бир осмотр өтүлөт поликлиникасынан, өзүнүн жашаган жеринен. Мындан бир кандайдыр бир серьезный проблема болсо, же жалдагы детский больницага, балдар ооруканасына, же бизге улуттук госпиталга келет.
Жанагы атай жасалган көнүгүүлөр көзгө же болбосо жана черносливди жеш керек көбүрөөк деп айтылат го, ошолордун таасири болобу болбойбу? Гимнастика деп атасыз. Көздүн гимнастикасы ал бир гана көздүн кармап турган 6 мышца ошо булчундардын бошошуна, яғни расслабление деп коебуз, спазмды азайтуу максатында жасалат. Бирок ал гимнастика көздүн көрүүсүн же болбосо минусу жок кыла албайт. Ал бир гана расслабляющий эффект деп коебуз, ошондой пайда берет. Чернослив же болбосо фрукты натуральный виде, мөмө жемиштердин натуралдуу несин кабыл алуу, ал только витаминдештирилген эффект берет. Көрүү функциясына конечно бир канча жылда балким таасир бериши мүмкүн, бир аз пайдасын бериши мүмкүн, бирок минусу жок кылбайт ал нерсе. Же болбосо көрүү функциясын көтөрбөйт. Ал только поддерживающий, витаминизирующий эффект берет. Кармап туруучу. Бирок сунушталынат. Колдонсун, жесин, сезондогу сезонный витаминдер, натуральный виде деп коебуз. Жанагы мен массажга барганда омурткалардагы ошол кайсы бир баягы нервтик системалары бир нерселери кыпчылып калганда көрүү начарлап калат, анан же массаж жасаса көрүүгө таасир берет деген сыяктуу сөздөрдү угуп калам да, канчалык деңгээлде? Бул жерде көбүнчө моюн омурткаларына тиешелүү. Көп учурда, көп отуруп калган учурда ал омурткалардагы сөөктөрдүн арасындагы нервтер эзилип калат. Же болбосо булчундар эзилип калат. Ошолордун массаж кылган учурда кан жүрүү системасы жакшыртылат, анан көзгө бир аз пайда, көрүүсүнө деп коет. Туура пайдасы бар, бирок бул жерде көзүндө минусу бар адамга бар массаж жаса деген ал туура эмес нерсе. Массаж жасаганда деле көрүүсү кандай болсо ошондой эле калат. Бир гана жеңилдеп калат өзү. Мындай оорубай калат мындайча айтканда моюн жагы. Кан жүрүшү жакшы болот, көзгө кан келиши же мээ аркылуу келип аткан кан системадагы кандын жүрүшү жакшы болот. Массаждын көбүнчө ошол местный, локальный эффект, то есть өзүнө моюн омурткасына пайдасы болот жасаса. Көз жагына, көрүү системасына түздөн түз таасир бере албайт ал. Кошумча эффект бериши мүмкүн, пайда. Жана көз минус же плюс болгондо мага окшогондор көз айнек кийбейбиз да. Негизи кийиш керек. Көз айнекти кээ бирөө айтат да, мындай булчуңдарды жумшартып салат, анда кыйналып көрбөй каласың, анан ошон үчүн көз айнек тагынганда огош бетер минусту көбөйтүп салат. Андан көрө көз айнек тагынбай эле булчуңдарды иштетип жүрүш керек деп айтылат. Жок, ал туура эмес түшүнүк. Негизи минустун бергени себеби көзүнүн көрүүсү төмөн болгондугу үчүн очки берилет, дагы очки менен 190-100% көрүп калат. Ана очкинин ар кандай түрлөрү бар. Алыска тагынуу максатында берилген болсо, көздү сырттан, алысты көздү кыспаш үчүн берилген очки. Аны тагыныш керек болот. Өзгөчө машина айдап баратканда же көчөдө басып баратканда же бир чоң жерде сабак учурунда, мисалы досканы карап аткан учурларында, алыста караткан учурларда тагыныш керек аны. Тагынбай койсо булчундары эмне болот деген ал туура эмес түшүнүк негизи. Тагынбай койсо ошонун терс таасири, наоборот, мышцалар ошо булчуңдар спазм болуп катып, кайрадан минус көбөйүшкө алып келет. Минусу көбөйөт бир жагынан көрүү функциясы да төмөндөйт өзүнүн. Эң туура сунушубуз ошол очки тагынуу. Очки тагынбайм же бала, кичинекей балдар тагынбай кое турган балдар болсо, азыр 6 жаштан жогору ночной линзалар чыкты. Уже Кыргызстанга да бир канча жыл болду, 2 жылдан өттү. Ночной линзанын көзгө түнү ошо ата-энеси тагып коет. Эки жагына. Ал линза ошо роговицаны, ошо сырткы эмнеде кармап турат. Түнү менен ошол формасын кармап чыгат. Роговицанын формасы ошо линзага түшкөндүктөн күндүз учурунда очки тагынбайт. Жана минусу же плюс, көбүнчө минус учурунда берилет. Акырындап жоюлат ошо минус. Бала без очкисиз жүрүп калат, мындайча айтканда. Көрүү функциясы да көтөрүлөт. Анын 100% гарантиясы жок, бирок азыркы учурда 70-80 деп айтылат. Пайда берет деп. 70-80% пайда. Кадимкидей эле көздүн карайын кийип алып анан уктайбы? Ооба, ночной ортокератологический линза деп айтылат. Ночной линзы түнү тагылат. Күндүз очки да колдонбойт, линза да колдонбойт, жөн эле кадимкидей эле жүрө берет. 6 жаштан 60 жашка чейин деп айтылат, бирок бизде азыр
көбү 7 жаш 6 жаштын жогору мектеп учундагы балдар. 18-ге чейин деп айтсак болот. Көбү 18-ден кийин уже лазер менен алдырып салышат да минустарын. Эми ал показания болсо, ал жерде обследование кылыш керек, изилдеш керек. Роговицанын калыңдыгы, формасы лазерге түшөбү, түшпөйбү. Алар текшергенден кийин анан лазер сунушталынат. Мен укканда бир лазер кылгандан кийин кайра көз көрүүсү начарлап кетсе, экинчи ирет лазер кылуу мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Анан ошол бойдон көздү сактоо мүмкүнчүлүгү жок болуп калат дейт да. Негизи туура. Көп учурда ошондо бир жолу лазер кылынат. Анткени роговицанын калыңдыгы 500 микрондон түшүп кетсе, ал ошо 5 катмар деп коелу, 500 микрондон азайып кетсе, экинчи жолу лазер кыла албайт. Эч кайсы хирург жасай албайт да аны. Анда жасай турган болсо, тиги үстүнгү катмарын кайрадан күйдүрүп салышка туура келет, анда дагы проблема башталат. Ошондой болбош үчүн көп учурда бир лазер менен аракет кылышат. Бир этап менен бүтүргөнгө аракет кылышат. 100-120%ке чейин чыгат көрүүсү. А кайсы минуска келгенде анан лазерди колдонуш керек же бейжай эле 1-2 минус болгондо эле лазер менен операция жасай коеюн дегендер көп да. Ооба, -1, -2, -3, эми анын диоптриясын карабай эле 18 жаштан кийин деп айткан себеби 18ден кийин катып баштайт мышцалар, формирование уже толукталат. 20 жаш, 25 жаш аралыгы эң идеальный период деп коет, ошол учурда кылынат. Бирок минустун эми ал диоптриясын көп учурда өтө эле мындай карап турбайбыз. Мисалы, такылып калбайбыз. Ал -1 болсо, -1ден жогору болсо алдасак боло берет лазерге. Кылына береби? Кылына берет, алына берет. Бирок көп учурда -1ди эми хирургтар эмне дейт, жасатпай эле очки тагып жүрө бер деп коет. Эми кичинекей минус, анан бул жерде особых показаний нету деген учурда. -5, 6, 8 болуп кеткен учурлар бар. -10 болуп кеткен учурлар бар. Эми ал жерде индивидуальный подход. Кого-то роговица позволяет, роговицасынын калыңдыгы, параметрлери туш келсе, алышат, сунушташат. Но лазерден кийин бир аз аягында минус калып калышы мүмкүн. Жогору минустарды айтып атам да. Мындай жөнөкөй слабый минус, ошо 2, 3 болсо 4, 5, 6га чейин ала берет. Эң жогору минус канча болот? Практикабызда бизде -24ке чейин болгон. Ошончолук болобу? -19 линза тагынчу, -18 линза тагынчу, үстүнөн очки тагынат пациентибиз бар эле. 24 болчу, -24. Кийин аны операция жолу менен көздүн ичине искусственный линза коюп бердик. Азыр так эсте албайм канча катары көрө алат, бирок очки тагынбай калган азыр. Өзү кадимки эле. Жашы да улгайып калды ал кишинин, уже бир 50ге жетип калды окшойт. 5-6 жыл болуп калды уже операция жасалганына. Ал жерде минус калды операциядан кийин деле, -1, 2. Бирок -19. 24кө караганда -1, 2 жакшы го. -24 болчу. Так -24 көтөрө албайт, аны тага албайт. -18 линза, контактный линза. Анда заказ кылып алып келчү. Анан сыртынан очки тагып алчу. -3 беле, 4 беле ушундай болчу. -24 бул инвалидностька киреби, кирбейби, майыптуулукка? Өз негизи -6дан жогору, группа высокого, миопия высокой степени, группа рискага кирет да алар. 6дан жогорулар. Эми аны ал жерде көздүн түбүндө көрүш керек. Түпкү тамырларында, торчосунда, сетчатка деп коебуз, ошол жактарда проблема барбы, жокпу? Зрительный нерв, то есть мээ менен байланган нервтерди көрүш керек. Алар да эске алынат. Ошондон кийин группага чыгарылат. Эми ал жерде группага чыгаруу неси, требованиясы башка. Эми башка тема. Экспертный комиссия чечет аны. Өзүнчө бар ошондой бизде. Саламаттык сактоо несине карайт. Такыр көрбөй калган учурда мындай бизде медицинада бир чууда кереметтер болду эле, ушундай кылып анан операция жасалып, көзү көрүп кетип. Такыр көрбөй калган андай деңгээлге жете элекпи медицина? Дүйнө жүзүндө, мисалы эми тамыры кургап калган учурларда, зрительный нервде, ошо мээ менен байланган нерв кургап калган учурларда пересадка стволовых клеток деген методика колдонулуп атат. Эми бирок ал көбү экспериментальный этаптарда да азыр. Эксперимент учурунда эми мындай полномасштабный же болбосо бир канча адамга жасай элек да аны. Единичный случайлар бар, бир канча адам
эсептелген учурлар бар. Бирок жыйынтыктарын дагы мындай эми көрүп келип атышат. Эми ал жерде тамыр кургап калгандыгы үчүн жасалган, пересадка кылынган. Башка бир дүйнө жүзүнө жасалган эмнелерден чип коюлат, очки берилет. Ошо очки камерасы болот. Ал ошо информацияны берип, чип аркылуу ал мээге пришивать этилет. То есть эмне жагына, сетчатка жагына жайгаштырылат, арты жагынан кирип, чоң операция. Ал эми получается проекционный точка катары эшик болсо проекциясын көрөт, же бир предметтин проекциясын көрөт. Мындай кандай болсо ошону көрө албайт аны. Эми басып жүргөнү ошондой бир очкилер жасалган. Бионический очкилер бар. Бионический глаза деп коет. Алар деле аз саналуу жасалган. Жайылып бүт дүйнөдө жасалган эмес. Бир канча мамлекет жасаган. Бул тамырлар курап калат деп атпайсызбы? Ал андай көйгөй болбош үчүн кантип алдын алышыбыз керек? Аны алдын алуу деген нерсе бир аз билем кыйын го дейм. Аны нервти кургап калуу бул аябай көп проблемадан болушу мүмкүн. Көбүнчө Бардык организм каралат экенде учурда. Көздүн ичиндеги басым күчөп кеткен учурда глаукома деп коебуз. Ошонун эң акыркы стадияларында уже тамыр кургайт. Анда деле көрүү функциясы нолго түшүп кетет, көрбөй калат. Көзүнүн артындагы ошо сетчаткасы дейли, ал дагы торчо жыртылып, кан куюлуп жыртылып, отсока сетчатки болуп, операция жасалгандан кийин деле тамыр кургап калышы мүмкүн. Анда деле көрүүсү кетет. Зрительный нерв, то есть головной мозг менен байланыштуу болгон үчүн мээ жактан бир проблема болсо, киста, опухоль же ошо мээ ичинде бир проблема болуп, нервти эзип калган болсо, ал деле кургап кетиши мүмкүн. Эми мындай өтө акыркы стадияларда уже ал жерде эчтеке кыла албайбыз. Ал жерде кургап калган тамырды кайра жандандыруу бизде пока колубуздан келе элек ал нерсе. Андай нерсе жок. Торчолор жыртылып калбаш үчүн эмне кылууга болот? Аны эми жыл сайын скринингден өтүп турса, ар бир адам бир жылда бир жолу көрүнүп, өзүнүн жашаган жеринен глазное дно деп коебуз, ошонун зрачокту чоңойтуп туруп, түбүн көрүп берет. Любой врач азыр, ар бир поликлиникада врачтар аны көрө алат. Эси кандайдыр бир өзгөрүү байкап аткан болсо, томографияга жиберет. Көздүн томографиясы бар. Бизде Бишкекте, Ошто, негизи Кыргызстанда аябай көп ал аппараттар, бүт жерлерде доступный элдерге. Арзан, 500 сомдон башталып, 700 сомго чейин бир көз тартып берет. Полный ошо түпкү тамырларына чейин, мээ менен байланган тамырларына чейин тартып берет. Аябай жакшы аппараттар. Ал жерде уже полный көрүнүп турат. Түстү, ал жерде көрүнөт калындыгы, тамырлардын размерлери, роговицанын калыңдыктарын ченеп берет. Угол передней камеры бар. Ал жерде ошо давление деп эдикпи, көздүн басымы ошого да тиешелүү. Ошолорду полный көрүп берет. Любой врач аны көргөндө билет. Өзгөрүү болсо, лечениясын баштайт. Ошо именно торчосу кургап калбаш үчүн кошумча бир в кавычках поддерживающее лечение деп коебуз го. Ошону баштап лечение кылып турат. 6 айда бир дарылап турат. А если ошо торчо шишип бараткан болсо, көбүнчө бул диабетиктерде болот. Диабет, кан диабети менен ооругандарда. И возрастная макула дистрофия деп коебуз орусчасы, жашка байланыштуу макуланын ошо сетчатканын өзгөрүүсү 50 жаштан кийин башталат. Ошол сетчатка калындыгы жогорулап баштайт, шишип баштайт. Анда киста же кровь. Аны учурда көздүн ичине укол салынып, аны эритебиз да. Азайтып туруп, калыбына кайра алып келип туруп, анан лазерлеп коебуз тегеректерин. Андай ыкмалар бар, жасалып атат. Бизде ошо акыркы поколениядагы лазерлер бар. Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта да бар. Томографиялар бүт ошо скрининг үчүн диагностика, лечение кылганы бар бүт бардыгы. Эми эң акыркы этапта кан куюлуп анан торчо жыртылса, эми анда уже операция кылыш керек болот. Анда азыркы этапта эми менчик клиникалар жасап атат, түрк клиникалары, Турциядан келген кесиптештерибиз жасап атышат. Бир аз кымбатыраак буюрса мамлекеттик мекемелерде башталса, бир топ арзан болот деген ойдобуз, үмүттөбүз. Ооба, мындай мамлекеттик мекемелерге, мындай көзгө офтальмологторго барсаң, мындай көзүң мынтип туруп анан тамгаларды окутуу системасы
эле бар го, ошол аркылуу эле жыйынтык чыгарып коюшат да. Берки жеке менчик түрктөрдүн клиникаларына барганда тим эле көзүңө воздух үйлөтүп, анан бирдеме аябай текшерүүдөн өтөт го. Эми ал жабдыктар, заманбап жабдыктар эле акыркы учурдагы сиз айткан воздух үйлөп дегениңиз ошол көздүн ичиндеги басымды өлчөйт, ченеп берет. Воздух үйлөгөндө барып көздүн ичиндеги басым ченелип таган экрандан көрсөтүлүп турат, чыгат сразу эле. Ал ошо акыркы поколениядагы аппараттар. Бизде эми мамлекеттик мекемеде бар аз андай аппарат, бирок бар. Бир канча көз бөлүмдөрүндө бар. Биз эски метод менен эски кыма ошо көздүн давлениясын ченөөчү грузиктер бар. Алар деле мындай кандай десем тагыраак жыйынтык көрсөтө турган ыкма да. Биз көбүрөөк ошого көнүп калдыкпы, анан ошону колдонобуз. Негизи бул мамлекеттик мекемелерге жаңы заманбап жабдыктар берилсе, мен ойлойм, менчик түрктөрдүн клиникасынан калышпайт, биздин дарыгерлердин квалификациясы да жетет, операция кылуу колунан келет ал нерселерди. Диагностикада биз калышпайбыз, мисалы. Жада калса Казакстандан келишет көрүнгөнү, Өзбекстан жактан келишет. Эми Өзбекстан жактан азыр көбүнчө Ошко жакын болгон үчүн Ош Жалал Абадка келишет деп билем. Коллегаларымдан угуп келем. Же биздикилер көбүнчө барышат. Ушундай. Астигматизм эмнеден пайда болот? Астигматизм тубаса да болушу мүмкүн. Анан бала ошол жана башында айтканыбызда гаджеттер менен көп отуруп, же болбосо минусу көбөйүп, астигматика кошумча кетиши мүмкүн. Көп учурда бул роговицанын именно формасынын бузулушу, преломление лучей деп коебуз, ал ошо нурдун келиши именно бир определенный бир градустан гана өтөт. Ошону астигматика деп аталат. Ар бир адамдыкы индивидуальный болот. Астигматика болуп калса, именно аппарат менен ченеп туруп, ошол градусуна карап туруп очки коюп беребиз. Бир канча жыл очки тагынат, анан жана башында айткандай 18ден кийин лазер жасайм десе, өзүнүн каалоосу менен лазер менен ал астигматиканы дагы алып салса болот. Жо минус лазерлер бар, ошондой уже Бишкекте да жасалып атат. Аябай жакшы жыйынтыктары. Түркияга барып, деме көзүң көрсөтсөң дароо эле линза сунушташат экен да, мондай линза, монофирманын линзасы бар депчи. Эми бизде деле бар ал линзалар, Турцияда деле, көбүнчө Турциядан келет, чын айтканда. Эми жумшак линзалар бар, көздүн ичине коюлчу линзалар бар. Эми ал жерде врачтын сунушу менен бейтап тандайт да. Жумшак линзалар көбүнчө жаштарга сунушталынат. Мисалы, көчөдө очки такпайм десе, линза таксаңыз болот. Жумшак линзаны тагып алып, one day, то есть бир күндүгү бар. Эртең тактыңыз, кечинде ыргып салдыңыз. Же 1 айлык, 3 айлык ушундай линзалар бар. Тагынып жүрө берет. Мисалы, жаңы поколениядагы линзалар бир тагынасыз, 1 айга чейин тагынсаңыз болот, ал менен уктаса болот, сууга түшсө болот, ушундай. Кайра чугуп чыгарып, анан кайра минте берип кетесиң да. Ал курабайт бекен? Ал специально ушундай покрытиясы бар, гидрогелевый, дышущий линза деп коет. Эми атайын ушундай жасалган, уктаса да боло турган линза, сууга да түшсө боло турган линза. Керки учурда үстүнөн тамчылатса да болот деп айтылат. Эми ал линзалар заказ менен келинет. Же болбосо даярын алам десеңиз, если номерлери түшсө, балким даярын алсаңыз болот. Көп учурда биз заказ менен алып келтиребиз ал. Бир жумада келет. Жанагы көздүн ичине коюлуучу линзалар болсо, алар уже катаракта операциясы учурунда. Эми жашы улгайган адамдарга көбүнчө сунушталынат. Чечекей бозоруп кетет, чечекей чыгарып, ордуна искусственный линза салып беребиз. Ал менен өмүрүнүн аягына чейин ошол линза менен көрүп жүрө берет. Катаракта болуп калган учурда чечекей алынат, жасалат. То есть операция жолу менен тазаланат дагы, ордуна искусственный линза салып коет. Көздүн ичине эт басып кетет го, ал эмнеден улам болот? Сыртына. Сыртына чел деп коебуз, птеригиум деп коебуз биздин тилде. Ал көбүнчө сырткы таасирден, ысык, ультрафиолетовое облучение, ысык, то есть тоолуу бийик жерлерде шамалдын таасири, кандайдыр бир химикаттар менен контакт көп болсо, ушалаган сайын тезирээк өсүүсү, же болбосо дагы эми сырттан келип аткан таасир деп айтсаңыз болот.
нурлар деле ошол экрандан келип аткан нурлар деле раздражение берген сайын ушалайт, ушалаган сайын тиги эт өсө берет. Бирок ал жылдап өсөт, бир канча жыл, балким 10 жыл, 15 жыл. Кээрки пациенттерибиз бар, айтып атабыз, 20 жылдан бери жүргөндөр бар. Аны алып койсо болот да операция жолу менен. Оңой. Чоң көйгөйбү? Эң жеңил ошол. Мисалы операциялардын ичинен, мисалы эң көп жасалган да ошол бизде. Биздики Кыргызстанда эндемический зона деп коебуз, ошол көп кездешет. Көбүнчө аялдарда кездешет. Билбейм, жана чаң менен, от менен, ысык менен контакт көп болгондугунан балким келет, отделенияга ошо көз бөлүмүнө жатат. Бир 10-15 мүнөттүн ичинде жасалат операциясы. Кааласа ошол күнү үйүнө кетсе да болот. Же болбосо жатып калып, аны эртеси үйүнө кетсе да болот. Местный, то есть наркоз берилбейт, локальный наркоз кылып туруп эле жасап коебуз. Бир таанышым көзү такыр көрбөйт эле да. Анан силерге келип операция жолу менен раковицасын алмаштырды, эмне кылды, бирдеме кылып азыр сонун эле тыкайып жүрөт. Ал кандай операция болду? Ал такыр көрбөгөн киши кантип көрүп калды? Ал жерде эми биз билген эмне болсо, бейтап болсо, Сиздин бейтап. биздин тааныган байкебиз. Ал жерде роговица пересадка болгон. Ал жерде роговицасы ошол алдыңкы катмары алынып, ордуна донордун ошол Кадимки эле бул көзү эмне роговица? Роговица ушул шишечебиз дейли, мына прозрачный стеклого окшош, алдыңкы катмарыбыз. Көрүү функциябызды эмне кылган. Ошону бозоруп кетип, кератоконус болуп, формасы өзгөрүп, шишип кеткен болчу. Ошо кератоконус деп коебуз. Анын акыркы стадиясында болчу. Ал бозоруп такыр эле нур өтпөй калган болчу. Анан донорский материал алдыртып, Америкадан келген, анысы пересадка кылынган, полностью роговица алынып туруп, ордуна ошо жаңы донорский материал коюлган. Өтө сонун, жакшы жасалган, жыйынтыгы да жакшы болгон, көрүү функциясы да ачылган. Азыр проценттерин эстей албайм, канчага чейин көргөнүм, бирок жакшы жыйынтык болгон. Өтө жакшы жасалган. Аны силер жасагансыңар, Биз устазыбыз менен бирге жасаганбыз. Кыргызстанда жасалдыбы? Ал учурда Стамбулда жасалган. Азыркы учурда уже Кыргызстанда жасалып атат. Ал байкебизге уже бир пандемиядан алдын болчу да. 19-жылдары эле, андан мурда эле ошондой болчу. Мондой калың көз айнек кийет эле да, андан кийин эле тыкчыйып жүрөт, таң калып калдым да. Ошол көз айнегинин дагы минусун дагы жок кылуу максатында роговицанын полный пересадкасында ошо калыңдыгына чейин эсептелип коюлган. Ошо роговица пересадка кылынган. Кылынгандан кийин деле бир кичинекей минус калган. Бирок эми ал жакта очки тагуусу бул эми пациенттин каалоосуна да. Кааласа ошо -1, -0,5 деген очкилер кичинекей минус калып калган. Ошону такса боло берет. Донор кантип табылат? Азыр донор изделбейт. Азыр дүйнө жүзүндө глазной банк деп коебуз. Көз банкасы деп айтылат го. Ал жерде уже даяр материалдар бар. Роговицалар даярдалган дүйнөдө. Искусственный. Бул ошо биоматериал катары эсептелет. Донор десем мен кайсы түрүгө ишинин көзүн алат дейт. Эскиден ошондой болчу туура. Чын элеби? Чын эле моргтон мындай айтканда свежий труптан алынуучу кесип алып, анан даярдап эмне кылчу да. Өлгөн кишинин көзүн алып алып. 2012-жылы ушундай болгон бир учурда көргөм, катышкам өзүм дагы. Ага да көп болду. Ал учурда биз ординатор болчубуз. Ошо бир пациентке жасалган ушундай. Ошо единственный случай болчу, ошо бир эле пациент болчу. Анда деле жыйынтыгы өтө сонун болгон эмес. Айла жоктон жасалган метод болгон. Эки жагына чейин сактап калыш керек болчу да, эки көздү. Жаш эжеке болчу. Азыркы этапта болсо уже Россия, Казакстан, Ташкент, көп Америкадан алынат. Даяр институттарда даярдалган эмнеде келет, контейнерде биоматериал, роговица, донорский материал. Кыргызстанда да жасалып атат, Бишкекте дагы бир клиника жасайт. Буну Саламаттык сактоо министрлигинин уруксаты менен жасалат. Эркектер көп мушташасыңар го. Анан бул көзгө аябай катуу балким не знаю, баягы аварияданбы же бирдемкеден көздү катуу оюп алдыбы, чукуп алдыбы, мындай учурда көздү сактоо мүмкүн эмес да же мүмкүнбү?
Эми ал жерде көрүш керек кандай абалда келди. 24 сааттык глазной травмпункт, мисалы экстренный приемдор бар. Ошо улуттук госпиталдын базасына жайгашкан Баканбаев көчөсүндө 24 саат ал жер кабыл алат экстренный приемдор. Ошол жерде ошо сиз айткандай травма менен, ДТП менен же ар кандай бир экстренный абалда келип түшөт. Андай учурда, конечно, биринчи первая помощь, хирургическая помощь, то есть хирургическая обработка жасалып, ошо кесилген болсо тигилип, максимально сактап. Тигилсе да болобу, Тигип, кесилип тешилген болсо, тигип максимально сактап калат ошол учурда. Колунан келгенче ошо хирургтун да. Андан ары эми стационарда калат, лечениясын баштайт, улантат. Если такыр эле көз сыртка чыгып не болуп кеткен болсо, анда алынат. Анда алып салынат. Жок, анда уже алып салгандан кийин протездер бар азыр. Бизде Кыргызстанда да уже Бишкекте дагы чыгат ал протездер. Стеклянный протездер бар. То есть бир салынат, тура берет түз. Кыймылдабайт. И кыймылдагыч 3D протездер да бар. Алар бир аз кымбатыраак. Ошо эки түрлүү протезди коюп койсо болот. Если такыр алып салсак деп атабыз да. А так, если хирургтун биринчи максаты ошол көздү орган катары сактап калуу. Ошол пациент экстренно түштү, анда максимально аракет кылат ошону сактап калганга. Ошо абалын сактап калганга. Андан ары, если проникающий ранение болуп, анан катаракта осложненный травматический болуп, анда линзасын алмаштырып, ордуна искусственный линза салса, балким көрүп да кетет. Если көзүндөгү артына кан куюлуп, торчо жыртылбаган болсо, анда көрүү функциясы сакталып калынат. Эми, конечно, 100% болбойт, бирок көрөт да, көз көрөт. Так, если такыр эле уже торчо жыртылып, кан куюлуп, сырттагы кесилген болсо, анда айла жок. Анан эми андай көп кездешпейт, болуп турат ДТП учурунда. А так, сиз айтып аткан жаңы мушташып не болуп, сыртына кан куюлуп келет, же шишип кетет, көз жабылып калат, гематома болуп. Алар мындай эле амбулаторный, дарыланып, дары жазып берет. Көз доктурунун көзөмөлүндө болот. Күн арты күн келип көрсөтүп турат. Акырындап ал кандай жайылат, отектор да кетет дегендей. Ал жерде көзүнүн көрүүсү сакталып калган. Эми ал жерде сыртында эле болот да повреждение, ичине тийбеген болсо. Ичине тийген болсо, естественно, анда жаткырылат дагы. Көзөмөлдө постоянно болот. Мындай квалификацияны көтөрүү боюнча, тажрыйба алмашуу боюнча кайсы өлкөлөргө барат биздин докторлор? Көбүнчө Россия, эми постсоветский пространство, көбүнчө российский школалар. Акыркы 10 жыл дейли, акыркы 10 жылда Турцияга көп барышат. Биздин коллегаларыбыз, врачтар. Азыр мисалы Ташкенттики дагы аябай неси көтөрүлдү. Ташкенттен окугандар бар. Эми көп массасы Россияда окуат. Мына бат-баттан эле барып турасыңарбы, улам жогорулап, же кандай болот? Эми бат-баттан эмес, бул жерде ар бир доктордун өзүнүн кандай десем, адистигине жарашабы же адистигине, өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдөн эми көп учурда өзүнүн чөнтөгүнөн барат. Мамлекет жөнөтүп турбайбы? Мамлекеттик тараптан анс тили бар да Бишкекте. Кыргызстанда саламаттык сактоого караштуу, ошо жана мен айткан, сиз жогоруда айткан институт, ошол жерде иштейбиз, эмгектенебиз. Анс тили мамлекеттик институт болгондуктан, мамлекеттик мекемеде иштеген докторлор бекеринен окутулат. Жыл сайын эң аз дегенде 2 жумалык, 2 апталык 72 сааттык окуудан өтөт. Квалификациясын жогорулатуу. Ушинтип 5 жылдын ичинде 250 саат чогултат, анан категория алса болот. Категория алса, айлыгы кошумча кошулат. Ар бир категория алган сайын айлыгы көтөрүлөт да. Кошумча берилет айлыгына. Ал эми мамлекеттик мекемелерге, менчиктегилерге эми алар өздөрү каалаган жерден окуса болот. Сырттан, онлайн же болбосо мамлекеттик институтта окуса болот. Ал жерден төлөп өздөрү төлөшөт получается. Же клиника төлөп берет, же врач өзү төлөйт. Окуу жайды бул Кыргызстандан эле бүттүңүз беле? Ооба, медакадемияны бүткөм. Бизде негизи кыргыз врачтарына көп эле ишеним арта бербейт, бул силерди намыстандырабы? Арта бербейт дегенде, мен андай кездешкен жокмун, бирок биздикилер мисалы көз докторлорду айтайын, эми аты чыккан көз докторлор көп. Эми чындап эле пациент келип обследование өтүп, лечение өтүп бүткөндөн кийин мындай ал дарыгерге ишеничи жок болуп не болуп калса,
сыртка чыгып кетет өзү эле сурабай эле, же болбосо башка дарыгер аркылуу башка мамлекеттерге кетип калышы мүмкүн. Эми ал ар бир адамдын өзүнүн тандоосу, бирок буга чейин мындай кездешкен жокпуз. Мындай кандай десем, унижение деп коелу, андай болгон жок да. Басынтуулар болгон жок. Жок, болгон жок. Бир таанышым частныйга, жеке менчик жанагындай клиникаларга барып дарыланып жүрүп, такыр пайда болбой пайдасы жок болуп, айыга албай силерге келип, анан силерден айыгыптыр да. Силер мындай тамырын билди, дароо эмнеден улам болуп атканын, аны муну дейт. Бир оору келсе, аны бүтүндөй изилдейсиңерби, кандай кыласыңар? Бул жерде биринчи көздөн башталат, чын эле. Көзүн көрөбүз, көзгө келип атпайбы? Если көз жактан дагы проблема болуп, андан ары мээ менен байланган болсо, естественно, томография головного мозга, то есть мээсинин томографиясын кошумча невропатолог, нейрохирургдар кошулат. Көп учурда эндокринный патологиялар бар. Бул без оорулары дейли. Эндокринология менен кошумча, бул диабет, кан диабети, зоб, щитовидный железалар менен байланыштуу ооруларда анда эндокринолог менен кошо дарылайбыз. Эми бизде мындай стандарт болуп калган обследованияларга бирөөсү ошо томография кирет, көздүн УЗИси кирет. Анализдер эми кошумча кандан көрүлөт, вирус болсо анда инфекционист менен лечение кылынат. Кошо эми кандагы вирустарды, конечно, жок кыла албайбыз, ал инфекционисттер деле жок кыла албайт, бирок кошумча дарылап кетебиз. Көзгө болуп аткан зыянын азайтуу максатында. Бир эле көздү дарылай берсек, ичинде канда вирус тура берсе же мээсинде проблема тура берсе, анда бир жыйынтык болбойт. Же болбосо эндокринологиялык жактан бир кандайдыр гормондорунда проблема болуп, щитовидный железада проблема болуп тура берсе, анда көздү дарылап эле жүрө берген да туура эмес да. Комплексный лечение. Психологиялык абалын баамдайсыңарбы бейтаптарыңардын? Эми прям оценка бере албайбыз, бирок примерно поверхностно көрүп, айтып, если кандайдыр бир замкнутый неси болсо, же связано с психическое расстройство деп коелу, ошондой менен бир байланышы болсо, конечно, сунуштайбыз нейропсихолог же психиатрга деп. Ошону сурап аткан болсоңуз эгер. Психосоматика деп айтышат го. Ар бир оорунун психосоматикасы бар деп, жашоодо адамдар бир нерсе аларды ыңгайсыз кылып, ошол нерсени көргүсү келбей атса, көрүүсү начарлайт. Психологиялык жактан дагы көз көрүүгө таасир берген нерселер бар депчи. Эми андай учурда биз өзүбүзгө тиешелүү жагын аткарабыз. Анан кошумча сунуш катары врачты сунуштап беришибиз мүмкүн. Мисалы, бул врачтан да өтүңүз, консультация өтүп келиңиз кошумча деп. Анан ал жакта же психолог, же психиатрга жиберебиз. Канчалык бир нерсе болсо эгер, байланыш болсо. Жок болсо өзүбүз да аракет кылабыз. Успокаивать этип пациентти. Жок, келиңиз, биз дагы наблюдение кылайлы, бир ай, 3 айды көрүп турайлы, байкап турайлы динамиканы. Анан эси өзгөрүү жок болсо, бир кандайдыр витаминдештирилген дарыларды берип, успокаивающий эффект катары да. Эми бул жерде психология менен байланыштуу, психиатрия менен байланыштуу нерсе болсо, конечно, биздин колдон келбейт, ал адисине жибериш керек болот да, эң туурасы. Бизде, мисалы үчүн, сыртка чыкканда күндөн коргоочу көз айнекти мындай кие бербейбиз да. Уялуу нерсе көрүп. Мындай кээ бирөө мындай унутуп калабызбы же маани бербейбизби, бирок чет өлкөдө дайыма күндөн коргоочу көз айнекти сөзсүз кийилет экен да. Бул күндүн нуру дагы таасир этеби, кийишибиз керекпи, бул абзелби? Негизи кийиш керек, анткени азыр өзгөчө бизде, мисалы, Кыргызстанды алайлы, высокогорьеда эндемический нерсе ультрафиолетке жакын болгондугу үчүн, ультрафиолет облучение көп болгондугу үчүн солнцезащитный очки, кара очки эле сунушталынат. И болгондо дагы сапаты жакшы болуш керек, анткени ультрафиолет өткөрбөй турган сапатта болуш керек. Айнектердин нелери, калыңдыктары, покрытиясы болсун. Ал профилактика үчүн берилет. Аны эми күнгө чыгып алып очки жок жүрө берсе, конечно, жана биз жогоруда айткан патологиялардан, көздүн кургап калуусу, эт өсүп кетүүсү же көздүн түбүндөгү торчогу зыяны тие берет. Ошондон улам көздөгү көбөйүшү мүмкүн. Жогоруда да айттык, мындай уялуу же болбосо бизде кийбей коюу, унутуп калуу туура көп
өзгөчө биздин чоңдор дагы айыл жергесиндегилер көп кийишпейт мисалга. Эми шаардыктагылар мына үйрөнүп калды, мындай аксессуар катары колдонот. Бирок айыл жергесинде барсаңыз мисалы уялам дейт. Аялдар көбүнчө уялам дейт. Мисалы билбейм эмнеден кие албайм, тага албайм дейт. Баланча жеңем маклер болуп калыптыр. Баланча Ошондой жеңем сөз болот. куртой дейт. Но бирок менин сунушум кийиш керек. Ага ал өзү үчүн кийип атпайбы? Тагыш керек ал очкини. Ал ден соолугуна байланыштуу, өзүнө профилактика катары. Көзүнүн аныс деле проблемасы бар. Аны кийбей койсо ал өрчүп баратат да. Мисалы ошо эт эле, жөнөкөй эт өсүп атат. Аны кийсе бир аз болсо дагы тиги нурдан, чаңдан, сууктан тосот да, коруйт. Жеңилдейт көзүнө. Кошумча тамчы беребиз, андан да жеңилдеп калат. Учур келгенде тазалап алып беребиз. Эң жакшы метод ошол. Очки боюнча азыр даже минусу бар адамда деле очкилер, хамелеондор бар, мисалы. Күнгө чыккан сайын, күн тийген сайын тиги карайып калат. Ошол эле очки менен зданиянын ичине кирсе деле түс болуп жүрө берет да мындай, өзүнүн очкиси менен. Алмаштырбайт. Ошону айткым келди. Минус болгон диоптрийный очкилер менен дагы жүрө берет, карартырып. Андай оптикаларда бүт Бишкек боюнча, Кыргызстан боюнча бар да андай нерсе. Айылда дагы бар, шаарда дагы бар. Бир эле шаарда эмес деген, айылда дагы оптикаларда да бар ал нерселер. Барып сураса, даярдап берет, подбор кылып берет врачтар, же оптикадагы адистер. Азыркы тапта Кыргызстанда врач болуу канчалык деңгээлде? Мындай. Эмне деп сурасам, жакшы нерсеби? Айлыгыңар кандай? Мындай көйгөйлүүбү? Эмне үчүн жаштарды доктор болууга, врач болууга эмнеге чакырат элеңиз? Эми врач болуу билбейм, мындай мен үчүн эми көз доктор болгонума бир секунд дагы өкүнгөн жокмун. Шүгүр. Кудайга шүгүр. 2012-жылы тандаган болсом, ошо 12 жылдан бери бул тармактабыз. Анан жаштарга, конечно, сунуштайт элем врач болуу. Эми өзүнүн каалоосу болсо эгер, анан ата-энем каалады же бирөө сунуштады деп эле боло бербейт да. Анан өзүндө дагы баланын өзүнө да болуш керек го. Кандайдыр шыгы болуш керек медицинага же мындай интерес болуш керек дейт го. Желаниясы болуп врач болгон адам иштеп кете алат деп ойлойм. Анан бирөөнүн сунушу менен же ата-энесинин каалоосу менен келип атса, жыйынтыгында 6 жыл эптеп окуйт дагы, анан таштай берет. Же бизнеске кетип калат, же вообще такыр башка тармакка кетип калат. Андайды эң баштан эле таштап алмаштырыш керек, эң жакшысы. Если прям горю желанием дегендер болсо, мындай кичинекейинен бери даярданып, ошого мектеп учурунан бери даярданып, анан врач болсо, окуса туура деп ойлойм. Сунуштайм даже, эми врач болуусу. Кыргызстанда бизде мисалы медицина факультеттери, академия, университеттери көп. Эң биринчиси медакадемиябыз мамлекеттик. Көп аябай адистерди чыгарышат. Жакшы адистерди чыгарышат. Эми жаман деп айта албайм. Эми арасында жаман болушу мүмкүн, бирок эми ал башка нерсе. Престиждүү элеби? Престиждүү эле. Сиз канча жыл окудуңуз? Анан мындай эмне үчүн бул тармакты тандадыңыз? Эмнеге көз доктору болоюн дедиңиз? Же акка нарыктан суагат болуп үй бүлөңүздө барбы мындай докторлор? 2012-жылы ошо жана айткандай эле, 6 жылдык медакадемияда, 6 жылдык медакадемия бүткөндөн кийин анан стажировка учурунда Стамбулда болуп калдык. Стажировкага барып, ошо 6-курста барып калдык. Ошондо тандадым. Ал жерде ошо именно глазное отделение, көз микрохирургия бөлүмүнө түшүп, ошол жерде профессор устазыбыз менен таанышып, ошол менен бизге устаз болуп калды ал киши. Анан ошо көз тармагына офтальмологияны ошондо тандап, андан ары бияка кайтып келип, ординатурага кирип, 2 жыл ординатураны бүтүрүп, анан ошо көз тармагында иштеп калдык. Үйдө дарыгерлер эч ким жок. Биздин атабыз военный, военныйлар үй билесиз, инибиз да военный, дарыгерлер жок бизде. Эми көз тармагын эми ошол эле бир мындай түрткү болуп калды. Стажировканы деп айтсам болот. Анан эки бир тууган байкем дагы көз доктор, ал бирок Турцияда калып калган, ошол жакта иштейт. Ал чоң уже хирург ал жакта. Ал дагы бир аз мындай түрткү болду десем болот, ал деле кызыктырып дегендей. Эми көбүнчө стажировкамды айта алам. Анткени ошол жердеги устазыбыз
мындай офтальмологияны көз эмнени сүйдүрүп койду десек болот да. Ушундай 2 жумалык стажировка бүт нерсени өзгөрттү да. 6-курстан кийин бүтүрүп, анан бияка уже биякта уланттык да ординатураны. Ата энеңиз каршы болгон жокпу? Эмне кыласың? Жок, алар наоборот колдоп, наоборот жакшы болду деп колдоп беришти. Өзүң тандаган тармак, өзүң каалаган тармак. Жана айттым го, 1 секунд андай өкүнгөн жокмун. Аябай сонун жакшы. Таза көз. Кан жок, өлүм жок дегендей. Агаңыздын артынан Түркияга кетип калып калуу же болбосо башка өлкөгө кетип иштеп кетүү ойлору болду беле? Болгон ошол учурда, ошон үчүн баргам 2012 стажировкага барып. Негизи мен билбейм, мен Кудайдын айтканы болду да, калып калуу план менен барганбыз. Окууну бүткөндөн кийин ТУС деген неси бар, экзамени бар ал жерде, ошо Түркия узманлык сынабы дегени. Ошого даярданыш керек эле. Бир кандай да бир үй бүлөлүк маселе менен биякта калып калгам. Ошентип насипке биякта бүтүрдүм да. Кийин дагы барып жүрдүм, стажировкага эле барып жүрдүм, бирок окуумду бияктан бүтүрдүм. Расмий ал жакта эч кандай бир мындай ординатура өткөн жокмун ал жакта Турциядагы. Жөн эле стажировкалар. Ушундай. Бирок устаздарыбыздын көбү ошол жактан мындай көп нерсени үйрөткөн, азыркыга чейин устаздык кылып аткан профессорлор бар. Бирөөсү келип турат, Бишкекке 2-3 айда бир келип турат. Келген сайын бирге жолугабыз, ошо клиникага барып бирге жасайбыз операцияларды. Ошо жана жогоруда айткан байкебизди дагы ошо устаз менен да көргөнбүз учурунда, эң башында. Мындай байкеңиз менен жолугуп калганда кадимкидей тажрыйба алмашып, ушул темада, кесиптик темаңарда сүйлөшөсүңөрбү? Өзү негизи сүйлөгөн тема эле ошо көздүк. Кечке Ал менен көз эле. Ал менен ал Анталияда жашагандыгы үчүн 1 жылда бир көрүшөм. Же мен барганда көрүшүп калабыз, же ал келгенде. И только ошо лазер, блефаропластика, азыр өзгөчө блефаропластикага өтүп кетти ал. Околопластика деп коет алар. Анан лазерный хирургия жагына өтүп кетти ал байкем. Көбүнчө ошол жакта алектенет. Өзүнүн жеке менчик клиникасы бар. Бизде офтальмология жаатында медициналык жабдуулар баары эле камсызданганбы, баардык эле технологияңар жетиштүүбү, дагы эмнелерди алып келүү кажет? Мамлекеттикти сурап атсаңыз, жок. Мамлекеттикте к сожалению дейбизби? Тилекке каршы ошо баардык жабдыктар жок. Өзгөчө акыркы мындай стандартта болгон жабдык ал фокомульсификация деп коет. Фокомульсификатор, то есть аппарат, катаракта учурунда колдонуучу аппарат. Ошол негизи болуш керек, мындай айтканда стандартта, дүйнө жүзүндөгү стандарт ал. Даже мамлекеттик мекемелерде болуш керек. Ошол болсо бир топ жогорулайт сапат, операциянын сапаты жогорулайт. Лазер жабдыктары аз, мамлекеттик мекемелерде практически жок. Бир эле жаңы келди, ал деле эндокринологиялык борбордо турат азыр. Аргон лазер келди, аябай сонун, жаңы поколениядагы. Заманбап акыркы поколениядагы аппараттар менчик клиникаларда бар. Бишкекте көп, андай 4-5 клиника бар. Акыркы поколениядагы лазерлер болсун, фокомульсификация аппараттары болсун, түрлүү лазер жабдыктары бар. Линзалардын акыркы поколениядагы линзалар дагы келип атат. Бар алар беле, бирок алар баардыгы менчиктерде. Тилекке каршы. Бизде мамлекеттик мекемелерде бир гана ушу көздүн көрүүсү, анан микроскоптор бар. Ош жергесинде ошо облустук аймактык ооруканасына берилген жаңы аппараттар бар ал жерде дагы. Шаардык клиникада да болсо керек деп билем. Ультразвуковой микроскоптор, ультразвук аппараттары келген деп билебиз. Биздин улуттук госпиталды айтсак, bizde дагы бар, жок дебейин, бирок заманбап жаңы поколениядагылары, к сожалению, аз, тилекке каршы аз. Жаңыртып берсе, жаңы алып берсе, операциянын сапаты, анан диагностиканын сапаты бир топ жогорулайт. Буюрса келечекте болот деген үмүттөмүн. Мындай сунуштарды карапайым жөнөкөй врачтар тияк жака айтып сунуштап сунушталат, айтылабы? Айтылабы? Саламаттык сактоо министрлигине болсун, негизи ошо улуттук госпиталдын жетекчилигине болсун, жыл сайын сунушталат, же болбосо ошо чогулуштарда айтылат. Эми бул жерде
билбейм, мамлекет тарабынан берилсе, бөлүнүп берилсе гана сатып алыш ыктымалы бар да. Эми кандайдыр бир акча бөлүнсө дейм да. Келечекте болсо керек, азыр көп нерселер алынып атат го. Улуттук госпиталда бир топ жаңы аппараттар коюлду. Көз жагына дагы көңүл бурат деген ойдомун. Врачтардын азыркы тапта бейтаптарга болгон мамилеси же бейтаптардын врачтарга болгон мамилеси бул тартышып тартыла турчу темабы, биз бири бирибизге болгон мамилени үйрөндүкпү же алигиче бейтап менен доктордун мамилеси жокпу, жаштардын арасында бул кандай? Чын айтканда, ооба, мамиледе проблема бар. Көйгөй бар. Мындай жогору жактагылар, жогору дегенде улуттук госпиталь эң 3-чү категориядагы ооруканага кирет. Ал жерде эми оор патологиялар, эми акыркы мындай аймактардан уже дарылана албай, анан келип ушул жерден леченияга келгендер да. Андай учурларда бир мындай напряженный состояние көп болуп калат. Же бир жыйынтыгы жок лечениядан алар стресс абалында келген учурлар бар, пациенттер. Же болбосо бир врач менен болуп аткан маеги учурунда бир кандайдыр бир катуу терс нелер аракеттер болгон учурлар бар да. Ал аз кездешет. Бирок жашы улаган адамдар жагынан жаштарга бир аз катуураак мамиле болот. Айбыла дейт да, улуу кардар, бейтабыңар келип. Же болбосо мындай непризнание деп коет го, мындай кабыл албай коюшу мүмкүн. Ой, сен жашка сен чоң врачтарың жокпу деп койгон учурлар бар да. Чоң жаштагылардан чакырчы деген учурлар болот. Эми ал учурда биз наоборот, ой, биздин коллегабыз, чоң коллегабыз деп өзүнүн эжелер болсун же агайларга көрсөтүп беребиз. Наоборот, жакшы болот. Двойной конструкция болуп калат да. Бейтапка да жакшы, бизге да жакшы. Эми тегеригиңизде эч ким жок болсо, өзүңүз сунуштап, өзүңүз лечение кыла бересиз. Андай учурларда чыдайсыз да, мындай айтканда анын эмнесине, тепкисине. Аз кездешкен мындай түтүшүп кетүү учурлары өтө аз деп билем. Согушуп кетип, мушташып кеткендер бизде көз жагында көрө электин. Эми врачты тээп салды деген нерселер болгон жок. Мушташып кеткен жокпу? Жок, эми көздө эмес, башка жактарда болду го, бирок биздикинде шүгүр жакшы эле. Эми бирок жанагындай возрастной категориядагысы бар, бирок туура жаштарга мындай. Кээ биркилери только жаштарга көрсөтөм десе, кээ бирки категория вообще ишенбей койгондор да бар. Вот только мен ошо чоң врачка кирем деген учурлар бар, мисалы. Макул дейбиз. Чоң эжеке. Сен тажрыйбаң жок деп коет да. Ошондой учурлар болот. Сен жаш экенсиң го деп коет. Макул. Жакшы. Сүйлөп атканда бир түркчө сөздөрдү кошуп кетип атасың. Мен түркчөм бир аз ошого тепкини мен аңларым да. Айнын. Бир аз түркчөбүз эмне болуп кетип аралашып кетип атат. Баягы силер бул чет өлкөдө Турцияда мындай тажрыйба алмашып атам деп атпайсыздарбы? Тилди кантип үйрөндүңөр? Тил барьерин кантип жеңдиңер? Негизи барьер болгон деле жок. Барып эле мындай өзү негизи бияктан эле сүйлөшүп, досторубуздун көбү түрктөр болчу. Студенттик жатакана, ал жерде түрктөрдүн жатаканасы болчу. Көбүнчө түрктөр менен мындай күндө сүйлөшүп каласың, анан оңой эле үйрөнүп алганбыз да. Анан бул жакта Төмөр деген курстар бар эле. Аны бүтүрүп, анан ал жакта дагы көп нерсени үйрөнүп, грамматика жагынан. Турцияга барганда деле бир барьер болгон жок, сразу эле сүйлөшүп кетип. Ошол жактан мындай түркчө сөздөр кошулуп кетип атпайбы? Үйрөнүп калыптырбыз да. Мен байкалдым. Үйрөнүп калыптырбыз мындай. Билбей эле сүйлөсөм мындай ортодо. Анан ошо Түркияда мындай чекап өткөндө мамилени байкадым да, түрктөрдүн врачтарынын мындай бир көйгөй болсо, минтип айтат экенде, ол коркунучтуу эмес. Муну мындай кылсаң, мындай болсоң эле бул айыгып кетет. Негизгисине мындай экен деп, мындай позитивдүү жагын көбүрөөк айтат экен да. Биздин врачтар өлдүң эми. Моундай болсо өлүп каласың, кыз деп коркушат. Эми ал менин жеке оюм ар бир адистин өзүнүн несине, подходуна, бейтапка болгон несине да, мамилесине жараша да.
Сиз айткан учурлар деле бар, туура жок эмес. Бирок азыркы жаш поколение деле жаштар эми жаш муун 50 жаштын биягы деп койсок да болот. Сиз айткандай жакшы мамиле кылып үйрөтүп, айтып берип, варианттарын көрсөтүп, мындай варианттар бар. Мисалы, пациент уже бетап тандай албай жаткан болсо, сунуштайт, мына клиникаларга барып көрүңүз. Же болбосо бул обследованияны өтүп көрүңүз. Такыр эле болбой жатса, жаныбызда да Ташкент бар, Алматы бар, же Россия бар, же Турция бар, эң алысыраак бир аз, кымбат болсо деле деп сунуштайт. Такыр эле болду, эми эчтеке кыла албайбыз, кете бер деген болбойт. Ал аз да, единичный случай, 1-2 болушу мүмкүн. Бирок жаштарыбыздын несинде андай көрө элекмин. Болду, сеники болбой калды, көрбөй калдым, кет деген нерсени көргөн жокмун. Колунан келгенче лечениясын кылат, керек болсо жаткырат көз бөлүмүндө. Эми азыркы этапта биз көп жаткырбай калдык, чын айтканда. Жөндөн жөн жаткыргандан Пайда жок. Эми койка жерде ээлеп жаткандын кереги жок да, чын айтканда. Үйүнөн келип алып, алыстан келип калса айла жок жатат, ооба. Так шаардагылар болсо, үйүнөн келип кетип алса деле болот, амбулаторный лечение. Көздө негизи көз проблемаларында такыр эле болбой жатса, операцияга жатса болот. А так мындай лечение катары келип кетип алганы жакшыраак деп ойлойм. Анткени расходу дагы азыраак болот. Мамлекетке дагы, мамлекеттик мекемеге дагы место ээлеп, лишний расход болбойт да. Операция болсо эми жатат сөзсүз, аны жаткырып, контролдоп. Кээбирки случайлар болот, операция эмес, мындай леченияга жатат, айла жоктон жаткырышат. Анткени бир топ анализдери бар, бир топ лечение, капельница, уколдор, көздүн сыртына, ичине салган уколдор бар, анда жаткырылат. Аны эми категориясына карап, пациенттин, абалына карап. Азыркы биздин Кыргызстанда кан диабети аябай көп. Анан ошол кан диабети көзгө кандай таасир берет? Ооба, кан диабети негизи дүйнө жүзүнө бул пандемия деп категориясына кирет. Пандемия категориясында кеңири жайылган патология. Өзгөчө көзгө болгон терс таасири, эми бул жерде жогоруда дагы айтып өттүм ал жөнүндө, торчонун шишип кетүүсүнө алып келет. Торчонун калындыгы өйдө көздөйт, көздүн ичине карап шишип кетет, же киста болуп тоголоктошуп шишип кетет, же кан куюлат. Эң акыркы этапта ал алып келип, ошо сетчатканын, торчонун жыртылышына алып келет да. Эң осложнение катары бул. Кан диабети, сахарный диабет, диабет менен ооруган адам, мисалы, эми көзөмөлдө болот, эндокринологдун көзөмөлүндө болот. Ошол эле учурда көз докторунун дагы көзөмөлүндө болуш керек. Анткени бир жылда бир, биринчи башкы этаптарда бир жылда бир томография өтүп туруш керек болот. Азыр уже көздүн түбүн сүрөккө тарта турган аппарат келген. Ал как раз ошол эндокринологиялык борбордо жайгашкан мамлекеттик мекеме, бекер. Кан диабети менен ооругандардын бүт обследованиялары, лечениялары бекер эсептелинет. Көзгө дагы жасалган лечениялар, ошо обследование, лазерлер да бекер. Полностью мамлекеттик тараптан кылынган проект бул. Эми көбүнчө бул жерде убагында, если диагностика кылып, убагында канап аткан тамырды же ушундай бир проблема болуп аткан тамырды табып, ошону локализовать этип, лазер менен күйдүрүп койсо, алдын алуу максатында, профилактика үчүн, анда осложнениянын риски азаят. Бирок көп учурда бизге келген пациенттер, бейтаптар же кан куюлуп келген болот, же отстойка болуп келген болот. Эң мындай көйгөйлүү болгону ошо отстойка менен жыртылып келгендери. Мындай шишип болуп, киста болуп, сетчаткасындагы калындыгы өзгөрүп кеткен учурларда биз аны оңой эле сактап кала атабыз, даже көрүү функциясын көтөрүп бере атабыз, уколдоп. Биз профилактика иретинде келбейбиз да, биз бүтүп баары жарабай калганда келебиз. Тилекке каршы ошондой. Ошол бейтаптардын дагы мына психологиясын, адамдардын көрүүчүлөрүн дагы өзгөртүшүбүз керек экен да. Башка өлкөдө бир жылда сөзсүз түрдө бир жолу же 2 жолу чекаптан баардык баягы ден соолугун текшерип турушат экен. Бул абзел нерсе экен. Бизде болсо өткөндө гинеколог менен сүйлөшүп отурсам, 16 жылда бир келген бейтаптар болгон деп күлүп ачпай, төрөгөндө эле келген гинекологторго көрүнгөн учурлар болот дейт. Же болбосо аябай катуу жарабай ооруп калганда гана анан докторго баруу мүмкүнчүлүгү болуп атат. Ошон үчүн биз дагы өзүбүз мындай аң сезимибизди оңдоп, дайыма текшерилип туруудан, профилактика кылып туруудан качпашыбыз керек экен да. Туура айтасыз. Негизи бул жерде эң негизги жумуш деле профилактика.
азык жасалып аткан саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жасалып аткан иштерде эле ошо профилактика менен көбүрөөк эмне кылуу, алектенүү. Бирок эми профилактика дегенде пациенттер өз дагы ага мындай даяр болуш керек экен да, барыш керек экен жыл сайын. Категория 40 чейин, 40 жашка чейин жана 40тан үстү деген категорияга бөлүп, чекап сиз айткандай эле ошондой дүйнө жүзүндө бар ошол практика колдонулат. 40 чейин определенный бир пакет анализов, обследований гормонов, 40 жаштын үстүндө өзүнчө башка бир обследование. Ошондо уже билинет кандайдыр бир көйгөйлөр барбы, алдын ала бирдеке кылыш керекпи. Бизде диабеттен эми ооба диагностикасы периферияда дейли, шаардагы жакшы, мисалы шаар жерлеринде, ош мындай чоң шаарларда диагностикалар жакшы. Айыл жергесинде бир аз ал көйгөй бар. Убагында даже билбей жүргөндөр да бар, мисалы диабети бар экендигин билбейт, бирок сахары 13-12де жүрөт да, ал 2 эсе көп да нормадан. Көзүнө уже кан куюлуп бүткөн да, көз көрбөй калган. Ушундай учурлар келди. Өкүнүчтүү аябай. Сизде сахар бар десек, жок дейт. Сахарыңыз бар, текшертиңиз. Билем бир жолу көтөрүлгөн деп коет да. Мындай спокойно еще. Эми бир таттуу жеп койсом көтөрүлүп кетет деп коет. Ошо да таттуудан башталып атпайбы бул жерде? Сахарыңыз көтөрүлүп атпайбы? Ошону кесип этмен көзүңүзгө кан куюлуп атпайбы? Көрбөй калдыңыз бир көзүңүз. Бир көзүм көрүп атпайбы деген учурлар бар да. Ушундай эми бул жерде маалыматтын аздыгынан менин оюмча, маалымат берүү мындай жайылтуу керекпи, билбейм. Школа диабета бар мисалы, эми ал аны эндокринологиялык борборлордо жайгашкан. Школа диабета диабетиктерге именно. Мындай карапайым элге үй бүлөлүк медицина тармагында иштегендер маалымат бербесе, билбейм кантип. Жайылтыш керек, аны көрсөтүш керек, айтып бериш керек, менин оюмча. Ошондо гана бир аң сезим өзгөрсө, балким тиги пациент аны түшүнүп бейтап кел алдын ала кылайын десе, бир диетага отурса, диетанын маанисин түшүнсө, сахарын контролдосо гана анан бир много проблема чыкпайт. Көзүндөгү проблема, жүрөгүндөгү, почкадагы ошо 3 орган биринчи кетет да диабетиктерде. 3 органдан бирөөсү сөзсүз осложнение берет. Туура тамактануу, спорт деген сыяктуу нерселердин баарын силер деле сунуштайт экенсиңер, Ал дагы көзгө таасир берет экен. Жалпы организм ден соолугу чың болсо, көзгө да таасир берет экен. Туура. И жана гаджеттерден сактануу. Гаджеттерден сактануу. Эми 1 саатка чейин макул дейли, 1 сааттан кийин бир аз зыяндуураак да. Аябай жакшы, пайдалуу эфир болду деп ойлойм. Биздин көрөрмандар балким кандайдыр бир көйгөйлөрүн баамдап калган чыгар, балким эртең дагы өзүн текшертүүдөн өткөрөттүр. Атайын ушул Кыргызстанда өсүп аткан, өнүгүп аткан, өзүнүн адистигинде мыкты болуп аткан жаштарыбыз бар экени мени абдан кубандырды. Мен ичимен ойлонуп калдым. Доктурга барсам мен улуу муунга эмес, жаш муунга көрүнмөкмүн деген нерсе пайда болду жана айтып аткандачы. Анткени силер көп тил билесиңер, чет өлкөлөргө көп чыгасыңар, баягы тажрыйба алмашууну көп кыласыңар, технология өнүккөндүктөн телефондон көп маалымат балким изилдейсиңер, өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштеп тургандыгыңарга байланыштуу эмнегедир мага ичимден ушундай нерсе келди да, жаштарга болгон көбүрөөк ишенимим жогору экен депчи. Сизди мындай тааныштарымдын сөзү менен эң мыкты адис катары чакырдык бүгүн. Мен абдан кубанычтамын, силердей жаштар бар экени, дилгирленип Кыргызстанда эмгектенип атканы, болгондо да мамлекеттик ооруканаларда мыкты адис табыш өтө аз, сейрек. Көбү жеке клиникаларга өтүп кетет, чет өлкөгө кетип калат тилекке каршы. Ушундай жаштарыбыз өсүп өнүгө берсин, бар болуңуз, ишиңизге ийгилик. Рахмат силерге дагы ишиңерге ийгилик. Мына ушундай урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, бүгүнкү эфир сиздерге пайдалуу болду деп ойлойм. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.